Орто Азия тарыхында болуп көрбөгөндөй жапырт камакка алынганына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Биз жакынкы ноябрь-декабрь айларында Ички иштер министри Улан Ниязбеков жана депутат Надира Нарматова боюнча иликтөө жүргүзгөнбүз. Переворот, революция, төңкөрүш бул мыйзамга жатпаган нерсе да. Бул кечирилгис чоң ката экенин билиңиздер. Анткени бул жапырт камоолор дүйнө жүзүндөгү журналисттердин кыжырын кайнатууда. Урматтуу кыргызстандыктар, биздин Темиров Лайв жана Айтайт десе командабыздын мурунку жана азыркы мүчөлөрү Орто Азия тарыхында болуп көрбөгөндөй жапырт камакка алынганына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бул Ички иштер министрлигинин күч аракети менен ишке ашты. Биз жакынкы ноябрь-декабрь айларында Ички иштер министри Улан Ниязбеков жана депутат Надира Нарматова боюнча иликтөө жүргүзгөнбүз. Декабрда Надира Нарматованын арызынын негизинде аталган долбоорлордун директору жана менин жубайым Махабат Тажибек кызына карата сотко чейинки териштирүү болгон. Бирок жарандык ишти кылмышка айландыра албай коюшту. 10 январь күнү 1 май райондук сотунда Надира Нарматова соттон утулуп калгандан кийин 16 январдын таңында биздин журналисттерди жапырт кармап кетишкен. Демек, биринчи планы ишке ашпай калгандан бир жумадан соң команданы түп тамырынан жок кылып салуунун амалын кылышууда. Мамлекеттин башында тургандарга кайрылам. Улан Ниязбеков менен Надира Нарматова сиздерге эмне дешкенин билбейм. Бирок бизди төңкөрүшкө чакырып жатат деп айыптоо акылга сыйгыс нерсе. Ал эми бизден тартып алышкан компьютер жана телефондорубуздан издегениңиздерди таба албайсыздар. Анткени биз иликтеп жаткан нерселердин баары далил жок болсо таптакыр жарыяланбайт. Же биздин расмий Темиров Лайв жана Айтайт десе YouTube каналдарыбызга жарыяланат. Анын үстүнө мамлекеттик төңкөрүшкө каршыбыз деп буга чейин да көп жолу айтып шайлоочуларды шайлоого жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырып келгенбиз. 19-unda дагы митинг кылабыз дешпеди. Негизи мыйзамдан алганда переворот, революция, төңкөрүш бул мыйзамга жатпаган нерсе да. Сен экөөбүзгө керекпи переворот? Эмне кылабыз биз? Ким байлыгын, бийлигин жоготсо, влияниясын жоготсо, таасирин жоготсо, ошолор кайра ошо таасири менен байлык, бийлигин кайрадан восстанавливать этиш үчүн бир нерсени жасайт. Меня спрашивают, что вам, кыргызстанцам, дали эти революции? По сути-то ничего не изменилось, говорят они. Я говорю, что это опыт, которого нет у других стран. Теперь мы знаем, что будет, если мы не будем приходить на избирательные участки. И не просто ходить, а нам еще предстоит научиться контролировать сам ход выборов. Электронное голосование дискредитировало себя на прошлых выборах. Нам нужно будет еще научиться биться за каждый бюллетень на каждом участке. Но это уже в будущем. Эми Улан Ниязбеков менен Надира Нарматованын провокациясына кайрылалы. Журналисттерди жапырт камакка алуу эл аралык деңгээлде өлкө жетекчилигинин аброюна доо кетирүүдө. Ошондой эле бул камоолордон кийин дүйнө эли жогорку бийлик өкүлдөрүн деги эле бүтүндөй өлкөнү диктатордук Түндүк Корея жана Түркменистандын катарында көрө баштады. Анткени президенттин шалакылыгынан улам конституциялык жана эл аралык укуктар бузулууда. Ошондуктан өлкө жетекчилигине журналисттерди негизсиз камоо маселесине кийлигишип, кылмыш жок болгондуктан мурдагы жана азыркы кызматкерлерибизди бошотуп, кылмыш иштерин жаап, бизге техникаларыбызды кайтарып берүүнү сунуштайм. Мамлекеттик каналдарды, тролль фабрикаларын, домкомдорду, айыл өкмөттөрүн жана дин кызматкерлерин колдонуп, каралоолорду, куугунтуктоолорду токтоткула. Ички иштер министри Улан Ниязбеков кызматтан алынып,
жоопкерчиликке тартылсын. Дал ошол Ниязбеков жана Надира Нарматова экөө кызматын сактап калуу үчүн ушундай калп айтууга барышты. Ошону менен бирге эле мамлекеттүүлүгүбүзгө жана өлкөнүн келечегине коркунуч жаратышты. Анын үстүнө тергөө жана камакка алуу учурунда көптөгөн мыйзамдар, эл аралык укуктар бузулду. Ушундай укук бузуулардын баары көзөмөлүбүздө. Биздин кесиптештерибизди адвокаты жок эле эмне жөнүндө сурап жатканыңарды билебиз. Ал маалымат бизде болгон дагы эмес, жок дагы. Ушул болуп жаткан нерсенин баары ички иштер министри Улан Ниязбековдун ойлоп тапканы жана албетте күч түзүмдөрүнүн жана президенттик аналитикалык кызматкерлердин сабатсыздыгы. Бул кечирилгис чоң ката экенин билиңиздер. Анткени бул жапырт камоолор дүйнө жүзүндөгү журналисттердин кыжырын кайнатууда. Биз кандай гана окуя болбосун, өзүбүздүн иликтөөлөрүбүз аркылуу чиновниктердин адилетсиз чечимдерин, мыйзамсыз кыймыл аракеттерин көзөмөлдөө үчүн ишибизди уланта беребиз. Анткени бул биздин журналисттик миссиябыз. Ал эми кыргыз акындарынын тарых алдындагы миссиясы. Ошондой эле биздин камакта жаткан 11 журналисттин бири калбай толук бошотулмайынча жана бардык айыптар алынып салынмайынча күрөшөбүз. Буга эч шегиңиздер болбосун. Башка түрлүүсүн үмүттөнбөй эле коюңуздар. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстандагы коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт десе каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.